Эмгек жолу. Жоробаева Райла эмгек жолун 1968-жылы Жалал-Абад педагогикалык окуу жайын бүткөндөн кийин Макаренко орто мектебинде иштөөдөн баштаган. Анын алгачкы окуучулары Самаган Орозалиев сыяктуу акын журналист, коомдук ишмерлер, врач, мугалим катардагы жумушчуга чейин жеткен. Оштогу мамлекеттик университетин 1978-жылы сырттан бүтүрүп, ушул эле Макаренко мектебинде кыргыз тили жана адабияты боюнча мугалим болуп иштөө менен жаштардын насаатчысы, үлгүлүү мугалими катары республикага чейин таанылган. Өз билимин өркүндөтүүнүн үстүндө изденүү менен иштеп, сабактын жаңы тибин колдонуп, сабак таймаш, сабак диспут, сабак семинар, сабак сахна, сабак жумок, сабак монолог, сабак талкуу, фонетикалык, морфологиялык, синтаксистик талоонун тартиби сыяктуу сабактын жаңыча жолдорун колдонуп, окуучуларга терең, бекем билим берген. Өз тажрыйбасын райондук, республикалык газета журналдарга убагы менен жарыялап турган. Ошонун натыйжасында областта бир нече жолу жаш мугалимдер үчүн ачык көрсөтмөлүү сабактарды өтүп, өзүнүн чыгармачылыгын жайылткан. Сузак районунун элге билим берүү бөлүмү Жоробаеванын сабак берүү ыкмаларын районудо жайылтууга чечим чыгарган. Мектепте жаш талант газетасын жетектеп, окуучуларды ыр жазууга, аңгеме, жумок чыгарууга көмөк көрсөткөн. Натыйжада көпчүлүк окуучулары журналист, кыргыз тилчи мугалим болуп чыгышты. Ар бир акын жазуучунун чыгармачылыгы боюнча 30дан ашык альбом түзүп, чыгармачылык планы папкага топтолгон. Мугалимдин эмгегин жогору баалап, 1990-жылы СССРдин эл агартуусунун отличниги төш белгиси менен сыйланган.